Саламатсыздарбы. Бул жуманын эң маанилүү жана кызыктуу жаңылыктар түрмөгүн мен Акмарал Анарбекова алып барам. Кыргызстан эмнеге бай, саясатка бай? Дүйшөбү алынган алгачкы кабар саясаттан болсун. 2021 жылдын 10 январында өтчү президенттик шайлоого талапкер катары катталган Садык Шернияз бул жарыштан чыкканын жарыялады. Саясатчы мындай чечимге президенттикке талапкер Садыр Жапаровго ноябрдын 30-да жолугуп сүйлөшкөндөн кийин барганын билдирди. Буга кошумча, мындан кийин Садык Шернияз бир да кызматка иштебей тургандыгын айтты. Садык Шернияз буга чейин конституциялык реформаларга каршы чыгып, башкаруунун парламенттик формасын жактап келген. Борбор каланы саясат туманы менен кошо кара түтүн каптап турган кез. Борбор каладагы абанын тазалыгы дагы деле төмөн бойдон калууда. Мовигрен экологиялык кыймылынын абанын сапатын текшерүүгө койгон жабдыктары көрсөткөндөй, абанын булгануусу кар жаагандан кийин бир аз басаңдаган. 29 ноябрдагы көрсөткүчкө караганда, шаардын элжиш жайгашкан аймактарында абанын булгануусу чектен ашып, орто эсеп менен 1 куб метрге 62 микрогерцтен айланган. Эске салсак, экологтор Бишкекте абанын булганышы нормадан 2-3 эсе ашып кеткенин билдиришкен. Шейшембиде мамлекеттик чек ара кызматы билдиргендей, 30 ноябрдан тартып 1 мартка чейин чек ара жабылды. Буга аба ырайынын кескин начарлашы себеп болгон. Мындан тышкары, чек ара бекетинде өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу максатында анын ишин убактылуу токтотууну чечкен. Ысык Көл облусунун Түп районунун аймагында жайгашкан Каркыра чек ара бекети автоунаалар жана жөө адамдардын өтүүсүнө ыңгайлашкан. Абайлагыла көзөмөл жана дагы көзөмөл. Сырткы видео көзөмөл тууралуу мыйзамды күчтөндүрүп, Бишкек жана Ош шаарларынан тышкары аймактарда да видео көзөмөл орнотууну Ички иштер министри Улан Ниязбеков сунуштады. Аталган мыйзамдын өзгөртүү киргизилген долбоору 30 ноябрда коомдук талкууга коюлду. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдиргендей, коопсуз шаар долбоору боюнча өлкөдө жалпы 306 жерге видеокамера орнотулмакчы. Мунун алкагында Бишкектин 10 чакты кичи районунда коопсуз район долбоору ишке кирип, 100дөй камера коюлган. Эми шаршемби күнгө токтолсок, жылдан жылга ВИЧ инфекциясын жуктургандардын саны көбөйүүдө. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган 850 адам аныкталды. Алардын 70% жыныстык жол менен илештирип алышкан. Жуктургандар 2015 жылы 393 болсо, былтыр 595ке, же 1,5 эсеге көбөйгөн. Бул илдеттен 77 адам көз жумуп, алардын 50-сүн эркектер түздү. Өлгөндөр 30 жаштан 50 жашка чейин эмгекке жарамдуу курактагылар. ВИЧ инфекциясынан өлүмдүн эң жогорку көрсөткүчү Ош, Чүй жана Жалал Абад облустарында катталган. Ошол эле күнү ынтымак сейил багынын курулушу боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, текшерүү учурунда сейил бактын курулушундагы жумшалган каражаттардын баасы атайын жогорулатып көрсөтүлгөндүгүн аныкташкан. Андан тышкары, мэриянын документтерин текшерүү учурунда мэриянын кызмат адамдары келишимдерди сынактын белгилүү бир катышуучуларына мыйзам бузуу менен тапшырып келишкени аныкталды. Келишимдерге ээ болгон сынактын катышуучулары белгиленген квалификациялык талаптарга жооп берген эмес. Эске салсак, Ынтымак паркы 2019 жылы 30 августта ачылган. Ал эми бейшемби күн бизге кубанычтуу жаңылык тартуулады. Легендарлуу дарыгер Мамбет Мамакеев Гиннес рекордтор китебине кирди. Бул тууралуу улуттук хирургия борбору маалымдады. Китепке академиктин 2020 жылдын 29 февралына чейинки эмгектери камтылып, тынымсыз 67 жыл 181 күн иштегени жазылган. Гиннестин рекордтор китебинин эксперттери дипломду өздөрү келип академикке тапшырышмак. Тилекке каршы коронавирус пандемиясынан улам кечиктирилген. Бирок кечиктирилсе да диплом экспресс почта аркылуу жөнөтүлгөн. Мамбет Мамакеев азыркы 93 жаш курагында чейин 15 миңден ашуун операция жасап жана ушул күнгө чейин иштеп келет. Төмөндөгү жаңылык жумушта жамаат менен жаңы жылды тосо тургандар үчүн. Быйыл аязатта кечилерге келбей калды. Себеби жаңы жылдык майрамды өткөрүүгө өкмөт тыюу салууда. Бул тууралуу вице-премьер Эльвира Сурабалдиева брифингде сүйлөп жаткан жеринде билдирди. Анын айтымында, мындай корпоративдер көп сандагы адамдардын чогулуусу менен өтөт. Ошондой эле вице-премьер мамлекеттик кызматкерлер дагы майрамдабай турганын белгиледи. Мындай тапшырма бардык мекеме уюмдарга республикалык штабтан берилген.
Жума күнкү жаңылыктарыбыз Манас менен башталды. Манасчыларга Манасчы деген макам берилеби? Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков бүгүн Манас эпосу күнүндө алдыңкы манасчылар менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалымат кызматы билдирди. Эпос Манас — это великое наследие. Дүйнөдө байыркы мезгилдин архитектуралык, тарыхый, археологиялык казыналар менен далилденген ар кандай маданияттар бар. Манас эпосунун уникалдуулугу бул анын окшоштугу жок жана дүйнөлүк маданиятта өзгөчө орунду ээлеген улуу тирүү мурас. Ал түбөлүктүү жана өлбөс, деди Новиков. Ал манасчылардын төмөнкү көйгөйлөрүн чечүүгө аракет кыларын билдирди. Баарлашуу учурунда манасчылар маданият тармагында манасчылардын штаттык бирдиктеринин жоктугу жана Манасчы деген макамы жөнүндө сөз болду. Ушуну менен бул аптада болгон маанилүү кабарлар соңуна жетти. Дем алыш күнүңүздөр жакшы өтсүн. Сфера чыгармачылык тобу ар дайым сиздер менен.